мен бир сөзүм айткым келди да. Бүгүнкү келген, эгер жашооңорду өзгөрткүңөр келсе, бүгүн чечим кабыл алып, бүгүн трансформация курсуна жазылып окуп баштагыла. Себеби силер бул убакытты жылдырган сайын силер өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөрдү миллион табам деген мүмкүнчүлүктөрүңөрдү жылдырып коесуңар да. Ошондуктан бүгүн жазылып окуп өзүңөргө жаңы жашоого кадам таштагыла деп айтып кетким келет. Себеби мен 8 апрель былтыркы жылы ушул убакта чечим кабыл алып, трансформация курсуна окуп, андан кийин премиум курсуна окуп, мен бүгүнкү күндө аябай жашоом сонун, мен максаттарыма бүгүнкү күндө уже жеттим десем болот. Бүгүн мен миллионермин. Минус 450 000 менен келген болчумун былтыр 8 апрелде. Рахмат. Сонун. Элестетиңиздер, былтыр 8 апрелде биз Ак Сарай ресторанында ушундай тренинг өткөргөндө Азиз айым келип, ошондо ички дүйнөсүндө абалы дагы оор, жашоосундагы абалы дагы чындыгында кыйын болуп турган кезде келип, бирок ошол күнү кредитке төлөй турган акчасына курс сатып алган экен. Анда трансформация курсун биз 12 000 сомдон болчу ал кезде. 12 000 сомдон алып, акыркы ошол именно кредитке бере турган акчасын алып, бирок эмне кылган? Ниети күчтүү болгон, мен өзгөрөм деген. Ал кезде банкта иштегенсе, 15 000 сом зарплата менен банкта иштеп жүргөн экен. И бүгүнкү күндө миллионер. Реально. Өзүнө барып деле сурасаңыздар, көрсөңүздөр болот. Wildberries'те иштейт. Так, трансформация курсуна катышып, ушундай сонун результаттарды алды, менде ушундай жашоомдо өзгөрүү болду деген айымдар, мен бул жакка келип өзүңүздөрдүн ыраазычылыктарыңыздарды айтсаңыздар болот. Кимдер чыгып өздөрүнүн результаттары менен бөлүшөт? Келиңиз. Да, келиңиз. Да, каалоочулар келе берсеңиздер болот. Көпчүлүгүбүз тартынабыз, чыккыбыз келбейт, уялабыз. Элемди дейт, камера тем более тартынса, эртең ютубтан чыгып калам дейбиз да? Мейли? Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Айым кубанычтамын. Бүгүн ушунчалык ниет койдум эле, сизди көрөм, жолугам, жаныңызда турам деп. Ал ниет аткарылды биринчиден. Экинчиден, мен бул курска кандай келип калдым? Бул жөн эле бизге медианын пайдасы аябай зор экен, тет экен. YouTube каналынан, Назира Айтбекованын каналынан, ушу Заткан Жусупованын интервьюларын көрүп, вот, мен издегенимди таптым, окшойт деген, ошондо да сомнение бар. Келип калдым, анан дароо эле Инстаграмдан страницасына кирип, ушундай акция болуп атканын көрдүм, скидкалар Орозонун урматына. Ойлонбостон катыштым. Менин запросым бул ден соолук болчу. Потому что буквально 1 ай мурун мен үйдөн чыкпай калгам. Кандай? Менде 18 жылдык псориаз оорусу бар, тери оорусу. Ооруй берем. Адамдар мындай негативда чөйрө жиркенет, бир басынтуулар болот. Анан уже чөйрөгө да ачыла албай калгам. Жалгыз мен колдом жолдошум болду ошол учурда. Ар бир жарамды айыктырганга. Анан ушул курска келдим, жана практикалар берилип баштадым, күнү түн иштедим. Куратор учурдан пайдаланып, куратор эжелерге да ыраазычылык айтып кеттим эле. Айзыра эже бул жакта Нургүл эже турат. Нургүл эже сөз жок, мен аябай иштешти. Диагностика практикалар жасадык. Анан бир күнү эле баягы эме көбөйө баштады да. Жарачы, эмне болуп атат десем, көрсөм мен трансформация уже болуп аттырмын, өзүмдү кабыл алдым, ата-энемди кабыл алуу, иерархия жана законун, ата текти кабыл алуу аябай азыр деле иштешип атам. Анан качан мен өзүмдү сүйүп, мен өзүмдүн чын эле сиз айткандай турган турпатым миллион турбайбы деген нерсени мояма киргизгенде, жан дүйнөмө баягы жаралар кете баштады. Максат койгом ушу ретритке аябай айыгып катышам деген, бирок Кудайдын планы андан да бийик экен. Ошол ретритке чейин эле жакшы болуп, мына жүзүмдү көрүп атасыңар, жүз
башкача болчу бир ай мурун. Себеп дегенде жаралар толуу, жана майздарды сүйкөгөн, биякта пластырь болгон жеримчи. Анан Кудайдын планы ушунчалык бийик экен, биз негизи ишенишибиз керек экен. Ишенич бул эң чоң, мындайча айтканда, бул оружие экен да жашообузга. Ошо сизге ыраазычылык айтам. Ушул менин бул биринчи точка. Ишеним өзүмө болгон болду жыйынтык. Анан ден соолугум жагынан жакшы сон болуп калдым. Жакшы. 18 жылдык мындайча айтканда болезнь бир гана мен өзүмдү сүйүүдө болгон экен да, көйгөч. Ошону таап чыгып жакшы жыйынтыктар мен бактылуумун. Дагы сонун алдыда ийгиликтерим келатат, биринен бири эми аны дагы Кудай кааласа дагы бир күн келеттир. Бөлүшкөн ийгиликтер менен бөлүшө турган күн дейин, Ошо, ыраазымын Сыпкан айым сизге. Ошон үчүн окуңуздар, өкүнбөйсүздөр, чындыгындачы. Ошо, айта турган сөзүм ушул бүгүнкү. Заткан аябай ыраазымын да. Мен ыраазымын, чексиз ыраазымын. Мен биринчи өзүмдү тапканыма ыраазымын да. Дагы эле ыйлагым келет. Мен өзүмдү таппай жүрүптүрмүн да. Көрсөчү. Фигуранан өзүңдү тап десем, ата энемди таптым, бирок өзүмдү тапкан жокмун да. Канчадан кийин таптым. Мен бул 17-синде кезиге сабак болду. Анан ошо 20-сынан баштап окудум. Сразу төлөдүм да акчамды ошондо. Бирок мен 20-сынага чейин башка адам болчумун да. Такыр башка адам болчумун. Азыр мен такыр башка адаммын. Мен үйдө таяк менен жаткам, бастелден тура албачумун. Бир туугандарым канча кожодой колдосо деле мен ошолорду принимать этчү эмесмин да. Жек көрчүмүн. Баарын жек көрчүмүн. Мен бир туугандарым мен десе дагы мен бир туугандарымды чийип салгам да. Оказывается, мен өзүм таппай жүрдүм. Азыр мен бир туугандарым баарын таптым. Тааныштарым баарын кетирдим. Мен өзүм аябай бактылуу сезип турам. Мен бир туугандарым баарын Кудай айырып келди ушул жерде. Ар тең ушул жерде отурат. Элдин алдында, өзүмдүн алдында ушул эсилген күнөөлөрүм үчүн, таппай жүргөнүм үчүн кечирим сурайм. Заткан сага рахмат. Мен аябай ыраазымын. Мен уялбаймын. Анткени мен жашоом башка экен да. Жашоомду таап бергениңе рахмат. Мен кызым менин жашоомду кайталап атат да, азыр ушул таптачы. Кызым жашоомду тапкай айтылды. Биринчи өзүңдү кой десе, мен болбой эле кызымды коюп алам да. Канча эме фигура болду, канча эме болду, мен бир болбой эле ошого келет да. Ошол мен кызымдын бактысын каалайм да, бактылуу болушун каалайм. Ошол анан мен ушул эме ниет коюп атып, мен 14 утуп алдым да. Аябай бир дикилдеп атыпчы. Дагы эле ошого ишенбей турам. Бул өзгөрүүлөр аябай чексиз болду да, аябай чексиз. Мен үчүнчү санап бүтө албайм да. Кызым реанимацияга жатып калды Турциядан. Анан деген скорый менен барса эле 10 күн жатты. Кандай кирсе деле ошондой эме болду да. Капельницада кандай чыккан күнү эле капельница сурду. Анан кагазын кетирди эле, колуна кагаз бериптир да, 180 000 сом карызсың депчи. Биз вообще эмне кылам депчи. Мен биякта 2 балам менен ачка отурсам, алдын эле карасам, каяктан болот дегенде кантип төлөйм деген келди. Кредит алып жапсам кантем, ушундай ойлор келди да. Анан 10 күн үйдө жатты, 10 күндөн кийин эле документи туура болбой эле Кыргызстанга кет деп 1 ай жүрдү. 18-синде учуп кетти силерге, как раз 17-синде катышып, жанагы ушундай сабакка катышты. Кеткенден кийин эле 3 күндөн кийин посольствого барса, ушундай тяжелый реанимациядан түшкөнүң үчүн ошо 180 000 сомду чийип салды да. Анан ошо ага деген дагы бекер дарылан деген справка берди. Кул койдуруп Турцияданчы. Мен абдан ыраазымын. Бул деле бир ата тектен келген блоктор экен деп ойлойм да. Мен атамды деген апамды аяп алыптырмын. Апамды бала кылып, мен кызымды эне кылып алыптырмын да.
ошон үчүн мен катышыңыздар демекмин. Мендейлер баягы ким ушуну узатканга келсем эле мен эмеден келдим да, жанагы Элмирбек Иманалиевдинчи менде көйгөй сенде жок дейсиңби, сен жанагы дагы эмне деген бир сага чөлгө жакын болсун деп, талаага жакын болсун деп, мунайды берген кыргызыма жакын болсун деп, Ала тоону берген деп, ушу сага ылайыктуу да. Сен бизге ала тоодой бийиксиң. Мен ыраазымын. Ушул баарыңарга, бир туугандарым, баарыңарга салам, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, ийгиликтүү айымдар жана ийгиликтүү мырзалар. Сиздер ушу ийгиликтүү болгон үчүн ушул узаткан айымга жолугуп, мындай трансформация болуп өзгөрүп жатабыз. Мен өзүмдүн өзгөчөлүктөрүн айтсам, мен биринчи жолу эле катыштым. Бул катышканы башталып эле, практикаларда жасап баштаганда эле менде өзгөрүү болгонун байкадым. Мен өзүм 54 жаштамын, атым Нуржан. Мектепте иштейм, мугалиммин. Кошумча кичинекей эле бир жумушум бар бош убактымда. Ал жумушумда мен кирешим 2 өстү. Мен абдан кубандым. Болот деп ойлосом, трансформация болуп, бир практикалар негизинде болуп атканын байкадым. Ал эми ашказанды болгондо аябай катуу да ойлодум. Дагы ойлойбуз да. Ошого ооруп жатам деп. Бирок атамда бар болчу. Ошону кантип кайтарып беришти билбей жаткам да. Могу 5-апрелде суроо жооп онлайн сабакта түшүндүм атама кантип кайтарып беришимди. Ошону аткарган эле чудо. Эртеси жок. Ошондон бери мына менин ашказаным ооруган жок. Бир эле практикадан результат болду. Ал эми дагы бир жакшы жаңылыгым, бул аллергия оорусунан айыгпай жатканмын. Аллергия оорусунан айыктым. Бул айыктым деп ойлогом, лечение алдым, болду, айыктым, жокмун деп жүрсөм, кайра могу трансформация неме болуп курсуна катышып баштаганда кайра башталды. Башталганда дагы башкача болуп башталды. Жогоруда айтып өткөн кыздай болуп, меники аллергиям бир аз эле жеринде болсо көбөйүп кетти денемдечи. Анан куратор кыз Айзереке жолугуп суроо бердим, кыздарга суроо берсем, анын жолдорун айтып берди. Аны аткарган соң мен аллергия оорусунан да айыктым. Аллахка миң мерте ыраазымын ушундай кылып бизди ызатканга жолуктурганына. Ызаткан айым, сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ушинтип кыргыз элине жалпак тил менен, жөнөкөй тил менен жеткирип, көп адамдарды өзгөртүп жатасыз. Бул өзгөрүү, бул дүйнөнүн өзгөрүшүнө барабар болот. Сизге ишиңизге ийгилик. Аллах ыраазы болсун сизге. Саламатсыздарбы? Мен биринчиден жаратканга ыраазымын. Себепкер кылып жиберген узаткан айымга ыраазымын. Мен трансформация курсун 10дон бери окуп келатам. Анда биз 12 миңге сатып алганбыз. Ушу жан дүйнөм аябай каалаган экен. Ар бир ата эне билеттир, балам менен кичине проблема болду эле. Ошондон ушундай изденип жүрүп келгем. Андан кийин сопротивление аябай болот экен. Мен блоктор ар бир адамдын өзүнөн экен, менде блоктор көп экен, тектен келаткан. Сатып алган күнү эле проблемалар көп болду. Атам больницага жатып калды, окуган жокмун. Бир мындай эметкен практиканы ого бердим, бирок окуган жокмун да. Анан мээме келбей калды деп 11'de окудум, 11'de да болду сопротивление, 12'ni окудум. Азыр Кудайыма шүгүр, ошо 10-11'de жазган максаттарым ишке ашып атат. Сезимдерим ачылды. Адам деген мындай экен да, мындай сезимдери ачылганда жан дүйнөсүнөн кааласа ошол нерсе келе берет экен. Эми түшүнүп атам мына ишти окуп атыпчы. Кудайыма шүгүр, мен жазыптырмын ушу апрель айында жолдошум экөөбүздүн 20 жылдыгыбыз за границада эс алалы дептирмин. Именно 23'ünde деп жазыптырмын да. Жолдошум 22'синде Египетке экөөбүзгө эс алганга айым алыптыр. 10'да жазыптырмын мен анычы. Анан кече ачып алып өзүм ушундай ыраазы болдум, прям числосунан бери жазыптырмын. 23 апрелде мен быйыл 20 жылдыгымды за границадан өткөзөм деп. Дагы бир балама Кудайга шүгүр, ордун тапты десем болот, ордунда эмес экен балам. Аборт болгон балдар менен мындай жылышып кеттир да. Эми практикаларды иштесеңер түшүнөсүңөр аны.
Анан балам за границада деп жазыптырмын. Балам азыр за границада, Кудайга шүгүр. Миң мертебе Кудайыма шүгүр. Дагы көптөгөн блогторум бар экен, иштешип атам. Бул эме менен өмүр бою иштеш керек экен. Мен өзүм пландарым бир бизнес деп атам. Өзүм дагы планга коюп турмун, максаттарга. Бизнес разборго да катышам, өмүр бою окуйм депчи. Ар бир адамга керек экен. Өзүңөр менен иштеңиздер. Разымын. Мен ызатканды сагынганда эле жумгалдан келе берем. Качан сагынсам ошол. Биринчиден жаратканыма шүгүрчүлүк айтам да. Бизди себепкер кылып ызатканды жиберип коюптур да бизгечи, кыргыз элинечи. Болбосо мен билбейм, азыр силердин алдыңарда чыгып сүйлөп атмак билем же наркы дүйнө жүрмөк билем да. Мен вообще жашабай эле келгем бул жашоого, мындай ушул курска чейинчи. Азыр өзүмдү таптым. Мен мынтип ойлойчумун. Мен ушинтип жүрүп эле, мындай балдар төрөп коюп анан уйокат кылып жүрүп эле, мындай өлүп каламбы, ушинтип эч кимге пайдам жок эле, бизди кийин ким эстейт, кандай урпактарыбыз эстейт деп ушинтип ойлончумун да. Көрсө менин ордум ушул жакта экен. Мен вообще каалоо тилекти айтканда муунуп зообум бар болчу. Сүйлөй алчу эмесмин. Титиреп ушундай кыйналчумун. Кудайга шүгүр, азыр ушунча адамдын алдында сүйлөп атам. Мунун баары заткан жардамы менен болду деп айта алам. Кураторум Айзерек мага ушунча көп неме кылды да, поддержка кылды. Мен ситуациямды түшүнүп, мен качан күн болобу, түн болобу жазсам жооп берип турду. Затканга да ушул жерден ыраазычылык айтып кетти. Эмеге Айзерекке дагы, кураторум. Ошо мен аябай тяжелый состояниеда келгем бул курска. Октябрда 11-ди сатып алганмын. 11-ди сатып алганда мен аябай бүкүрөйүп, монтип жер карап басчымын, башым мындай жерге эле түшүп калчу да басканда. Ооруп өзүм денем көтөрүп баса алчу эмесмин. Курсту сатып алган күндөн баштап мен даяр болуп калсам керек бул эмеге, методикага. Окуп баштагандан баштап мен кабыл алдым. Кабыл алып баарын жасап, түшүнсөм түшүнбөсөм дагы жазадым. Ортодон кээде айнып да кетчүмүн, ушинтип койсо эле кантип болуп калсын. Күлкүм келчү да кээдечи, жазап атып, ушинтсе болобу депчи. Ушинтип койсо эле кантип болуп калсын дегем, бирок болду. Мен өзүмдөн ошол ситуацияны жеңип чыктым. Ызаткан айтат, жанагы 11-ди бүтүп атканда 12-деги көргөзүп берди. Эмени кагаз менен диагностика жасаганды. Мен үйүмө кагаз батпай алган, ошо менен иштеп атып, диагностика өзгөр менен өзүңөр иштегиле, мени карап отура бергиле, өмүр бою менен жашабайсыңар деп айтат го. Өзүңөрдү өзүңөр алып чыккыла депчи. Ар ким өзүбүз үчүн жашашыбыз керек экен да. Бул дүйнөгө жараткан өзүңөр үчүн жашагыла деп жиберген экен. Анан тукум улабыга депчи. Ошо өзүм менен өзүм иштеп отуруп, өзүмдүн болдорум баарын таап чыктым. Баламдын причинасын полный таап чыктым. Анан мунун эң негизги немеси мага аябай жеңилдик болгон, мен өзүмдүн папамды кабыл алгандан кийин жылыш боло баштады да. Мен папамды чок эле өскөм, бирок деген мага ортодон бир турмушка чыгып, аяктан келип анан кийин билбей калган, каяктан боюнда болгончу, тияктан чыкканда эле папам алып берип койушкан да. Мурунку кишилер ошондой болгон го. Ошо мен папам экөөбүз күнөм ойдо жашап жүрүп, мен диагностика жасап атып, папамды почти бир жумада кабыл алдым. Лоялдуулук жаздым, аябай жаздым лоялдуулук. Мен күндөп түндөп ноябрь айы мен такыр уктаган жокмун. Көп болсо 1 саат 2 саат уктачумун. Мен только эле ушу менен алышып жашадым да. Практика жаза бердим. Ошо папамды таптым. Папамды таап кабыл алып, мен тегимди кабыл алдым дегенде эле жылыш боло баштады. Мен баламдын ситуациясы менен келгем. Баламдын ишине жылыш боло баштады, улам. Антпесе улам болуп эле жылып эле бир тоскоолдук, кичинекей эле илинчек болуп атты да. Көрсө мен папамды кабыл албай атырмын. Сезбейчи? Папамды кабыл алгандан кийин анан жылыштар болду. Кудайым буйрса, балам жанымда. Бизнес, швейный цех ачты. Азыр мен балам жанындамын, кете албай эле жүрөм, баламды таштай албай. Жок, таштай албай кете алган жокмун тиги. Просто эми кичине жардам болсун, жанына жүрүп турайын деп жанында жүрүп атам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Мен билем, жолдошум Раз.
азыр 5 мал намаз окуп атат, даватка чыгып келди. 5 мал намаз окуп атат. Ага удале келин уулум өздөрү эле намаз окуп калды. Бир кызым саксаңдаган кыз болчу деге эле мындай неме кылбаган. Ал өзүнөн өзү намаз окуп калды. Өзүм мен иштеп отуруп эле ошонун баарын өзүм жайгарып алдым да. Биз өзүбүз менен гана иштегенде семьябызды ордуна коюп алат экенбиз. Балабызды, жолдошубузду баарын. Мен сиздерден мындай эне катары өтүнүп кетем, окуңуздар. Канча сом болсо да окуңуздар. Талыкпай эле окуй бериңиздер. Бизге бул түбөлүктүү керек экен да. Биз жанагы артта болгон болдун баарын биздин балдарыбызга өткөрбөш үчүн ушунчалык тазаланышыбыз керек да. Биз тегибизге чейин тазалангандан кийин анан биздин балдар кыйналбай, биздей болбой мындай жыргап жашашат да. Жашоонун рахатын көрүпчү. Ошон үчүн окуңуздар. Рахмат. Эжеде чындыгында результат аябай сонун. Баласын кесилип бараткан жерден түрмөдөн чыгарып алды. Бүгүнкү күндө ал баласы ушу бизнес алып барып баштады. Жолдошу менен мамилеси оңолду. Жаңы жашоо башталды өзү айткандай да. Сонун. Рахмат. Жаңы жашап баштадым да, жаңы төрөлдүм десем болот. Да. Мен бактылык практиканы аткарганда 2 айдан кийин мага сезим келди дагы. Мен кантип жаңы төрөлүп, чукуранып, монтип келип чоюлуп ойгонгом. Рахмат. Рахмат. Келиңиз сизге. Да, рахмат. Ассаламу алейкум. Ушул жердеги илимдүүлөр, билимдүүлөр, изденүүчүлөр. Бул жерге келгендер баарыңыздар ушунчалык өрүп, көзүм жанып турат. Мен Алабукадан келдим. Негизи 2 күн мурун Ызаткандын түз эфирин көргөн болчумун. Ошо аркылуу мен канча адамдар менен сүйлөшүп атып, ошол баягы сөз кайтарым жасап атып, көп ачылыштарды алгам да. Негизи мен Ызаткандын сабактарына катышкан эмесмин, бирок YouTube'дагы сакталган сабактардын негизги жерин көрүп келгем. И башкаларга дагы командам Кудайыма шүгүр чоң. Ошолор менен бөлүшүп, анан ушул жерге келдим да, ыраазымын. Ошондой эле баарыңыздарга ыраазымын. Анан мындай экен да, негизичи азыр бул жашоодо Кудайыма чексиз ыраазымын. Ушундай сабактар болуп аткан, адамдар ушунчалык жакшы багытка өзгөрүп аткан. Эң биринчи жараткан жаратуучу Кудайыма ыраазычылык айтамын. И ошондой эле ушул жерде өзүн издеп келген инсандар бүгүндөн баштап эски адаттарга кайчы менен кыркыңыздар. Азыр эмне болдук ушул учурчакта да. Анан бүгүнкү биздин, эгерде бүгүн кандай жашоодо жашап аткан болсобуз, ал кечегинки биздин оюбуздун тизмеси экен. Бүгүнкү биздин чечкиндүү кадамыбыз, эртеңки биздин келечек. Ошондуктан адашкандар туура багытка келсин. Үй бүлөлүүлөр, бактылуу үй бүлөлөр көп болсун. Мына Кыргызстанда эле ушундай бактылуу инсандар менен билим алып, биз жашообузду жакшы багытка өзгөртөт экенбиз. Ошол төрөлүп аткан наристелер өз ата энесинин мээримине тоюп, ушул Кыргызстанда өсүп өнүп, ошол мырзаларыбыздын билегинде күчү бар. Ошол билегинде күчү бар мырзаларыбызды аялдар өзүбүз шыктандырып, кандай гана деңгээл болбосун, ошолорго күч берип, ушул Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө, гүлдөшүнө себепчи болсок. Кудайыма чексиз мактоолор болсун. Мен да бир мезгилдери көптүн катарында, мен да бир мезгилдери 91-жылы 11-ди бүткөнүмдө атам дүйнөдөн кайтыш болгон. Бизде 11 тууганбыз, 8 кыз, 2 уул. И бизде апам ушундай тарбия берген, эми ата энеге эч качан капа болбошубуз керек экен. Ата эне өзүнөн ала албаган нерсени кантип берет? Биз билинбей ошолдо балалык кестет эненин курсагында башталат экен да негизи. Ал деле билимдин жетиштигинде. Азыр ушундай сонун замандабыз. Мен да ошол көптүн бирин болуп атып, эшигибиздин алдына жуучулар келип аткан, менден чоң улуу эжем болгон, турмушка чыккан, төрөшүнө 1 ай калганда атам дүйнөдөн кайткан. Малдын көптүгү, мал кайтарат элем. Наркы эркип билинбей ошентип атанын жоопкерчилигин алып алыпмын. Аны өзүм билбейм. Ошентип атып жуучулар келип атып, мен турмушка чыкканда деле оюм бир туугандарыма ата, үй бүлөмдө апама үйүмдө эркек болуп атмын. Ошол убактан мен жолдошумдан ушунчалык кечирим сураймын. Мен өзүмүн эркектик энергиямды көбөйткөндүктөн мен үстүндө изменанын үстүнө измена боло берген. Чек-арама башкаларды киргизгем. Эл эмне дейт деген менен мен мээме мусорду толуп турупмун. Мына ушундай сабактар менен YouTube'дан күндө көрүп атып, канча өзүм түшүнүгүм менен баарлашып атып, мына ушундай сонунда интернет, WhatsApp'тан, Telegram'дан бирибиз менен бөлүшүп келип атабыз. Ошондуктан ичиңизде да калтырбаңыздар, сыртка чыгарыңыздар. Анан мындай экен, эркегибиз мындай экен да, мен сабактарда көрүп атып, мисалы аял киши кыш келди десе, эркек кыш келди, кар жайт деп эле түшүнөт экен. Эркек ошондой да, мындай, аял киши кыш келди дегенде шуба алыш керек, сапожка алыш керек. Аны эркек түшүнбөйт.
ошондуктан ал 1 сом таап келсе деле биз шыктандыра берели. Алар күчкө толуп, анан бүтпөгөн иштер бүтөт. Аял киши 3 саат эле эркелеп, 3 саат эле жумуш аткарышыбыз керек экен. Мен ошондой нерсени билген эмесмин. Ташты ким ташыйт десе мен, аткананы ким күрөйт десе мен дей берген. Азыр сүйүп, эркелеп жашап атам. Ошондуктан өзүңүздөрдү өстүрүңүздөр, эркектерди шыктандырайлы. Уулдарыңыз өнүгүп өссүн. Барыңыздарга ийгилик, ыраазымын. Рахмат. Ыраазымын туулган күнү менен. Ылайым, өртүнүң өсүп, кыргызымын. Рахмат сизге, азаматсыз. Да. Сөйлей бериңиз. Всем привет. Я очень благодарна за сегодняшний день, за то, что я увиделась со столькими людьми и познакомилась с психологом Заткан. Ранее вообще я не знала об этом. Я сюда попала чисто случайно, потому что сегодня я была свободна. А мама предложила мне сходить с ней кое-куда. Но я не знала, куда именно, просто ходила, потом узнала. Я считаю, что случайности не случайны. То, что сегодня кто попал сюда, значит, так и надо было. Вот. И даже если это сегодня первый раз, я была очень эмоциональна, мои эмоции выливались наружу, то есть я ощущала трансформацию, получается, да, и понимала то, что за этим что-то стоит, то есть обиды, страхи, какие-то внутренние наши блоки, да, вот. И я очень благодарна маме, в первую очередь, за то, что она сюда меня затащила, вот, и Всевышнему благодарна за вас, за всех вас, вот, за сегодняшний день, потому что случились очень много открытий, именно внутренних. Я считаю, у всех это случилось, именно внутреннее пробуждение, да, вот, и я поняла то, что очень много обид и неуверенности за каждым человеком стоит. И я хочу, чтобы с сегодняшнего дня каждый жил своей жизнью и в первую очередь фокусировался на своих мечтах и на себе. Вот. Рахмат, молодец. Спасибо большое. Молодец, рахмат. Отырыңыз. Саламатсыздар. Мен бул илимге келип калганымдын себеби кызым Кундуз аркылуу келип калдым да. Кундуз мени мам окуңуз. Мен жолдошум кайтыш болуп кетти да, 5 жыл, 6 жылга кетти. Анан мен эмнени окуйм Кундуз? Мен эми ушундай бактылуу жашадым, балдарым турат. Ата-энемдин мээриминде деле бактылуу чоңойдум деп эле ойлодум да. Анан Кундуз, мам, сен ыйлап эле отурасың, атамды кой беришиң керек, бирдеке болсо эле акча деп эле сурай бересиң депчи ушинтип эме кылып элечи. Анан бири эжеке экөөбүз бизнес баштайлы деп, анан ал кредит алалы деп, анан ага бербей койду да кредит. Анан мен барсам ага берип коет атпайбы кредитчи. Анан 250 000 сомго мен ал эжекебиз бир бизнес кылабыз деп мен акча алып берип атпаймынбы? Алсам ал эжекеге эле колуна карматып койдум, таанып эле жүргөн эже. Анан ошо бойдон ал эжеке акчаны алган бойдон жок. Анан ушинтип эле бул балдарыма деле айтпай эле өзүм алып алгам да. Анан эле булар билип калышып, мам, кички баладай болуп эле детский позицияда эле жүрө бересиң. Заткан эжеге кирип окучу деди. Анан мен ошо трансформация 12-ни окудум. Биринчи башында түшүнө албай, практиканы Заткан сөздөрүн түн бою угуп чыгам. Башыма киргендей эле болот, бирок баягы эртеси күнү кайра эметсем эле унутуп калам да. Анан мына эми экинчи жолу окуп атам, 13-тү дачы. Мына эми мээме сиңип, сезимдерим ойгонуп, көп жетишкендиктерге жетишип, жолдошумду да кой бердим. Алдагы Алла Тааланын кишиси экен, ага ыраазычылыгымды айтып, ошо практикаларды жүргүзүп, жан дүйнөнүн тынчтыгы келди. Баягы төлөбөй жүргөн кызым да табылып, акчасын төлөп, эми ушундай жакшы эмелерге жетиштим десем болот да. Анан өзүм да эжекем жаңы окуп, ада окуп атат. Мына подругам да жаңы жазылып атат. Айтып атам мен баардык подругаларымачы, окугула, ушундай билим бар экен, өзүбүз түшүнбөйт экенбиз.
мен практика жүзүндө эле көп айтат да, сол колум ооруп атат, сол колум деп элечи, энең менен иште депчи. Анан вроде апам менен жакшы элемин, апам деле жанымда, көзү тирүү деп коем. Апамдын энелери эрте өтүп калып, апам нааразы болуп эле ыйлай берчи да. Апам эрте өлүп калды, 5 жашымда, мен жетим өстүм, силер жыргап чоңойдуңар. Мен болсо ушундай көп кордукту көрдүм деп эле нааразы боло берчи да. Ошолор деле бизге эмесин эме берет экен да. Ошо блоктор менен иштеп, мен бүгүнкү күндө жакшы жетишкендиктерге жетип, Алла Таалама ыраазычылык, ушу бизге жолуктурган Азаткандын билимине рахмат айткым келет. Өзүбүзгө керек бул билим. Ар бирибиздин көйгөйүбүз бар экен, ошолорду чечмелеп, окуп, өзүбүздү өзүбүз таанысак болот экен. Ийгилик каалайм баарыңыздарга. Рахмат. Баарыңыздарга салам. Мен өткөндө Изаткан эженин трансформация курсунда образга чыкканда, кичинекей баланын образы болгонда, аябай ыйлап, кичинекей бала, ошол баласы сүйлөбөгөн аял келин чыгып, баласын жасаганда мен образга түшкөнмүн. Мен жашоом ошол күндөн баштап такыр башкача өзгөрө баштады. Азыр эженин трансформация курсунда окуп жатам. Эртең менен жазаңыздар демекчимин. Эртең менен эрте 5-тен 6-га чейинки убакыт бул биздин убактыбызга эч ким шеретпейт, балдарыңыздар турбайт. Ошол убакта тышка таза абага чыгыңыздар, жашыл чөптүн үстүнө отуруп алып, аябай жан дүйнөңүздөр менен ниетиңиздерди коюп жазаңыздар демекчимин. Ошондо гана ачыласыздар. Мен эң биринчи баштаганда эженин жашоо өзөгү курсун окугам. Саат таңкы 6-да өтөт эле өзүчү. Ошондо үйрөндүм да, ошондо дене эмеге келет экен да. Ошондуктан аябай мен жашоомдо да өзгөрүүлөр болот. Мен ошо кызым аркылуу келген проблемам болуп, анан көрсө мен апамды кабыл албай, апам ордуна апа болуп алган экенмин дагы, кызымды өзүмдүн ордума коюп алып, энергиясын алып атыптырмын да кызымдынчы. Ушундай болду да менде. Анан ушулар менен аябай иштедим, ыйладым, аябай бир канча күн десем токтобой ыйлайсыңар. Эртең менен эрте таңкы абага чыгып, жерге отуруп эле жазаңыздар, үшүп кетпейсиздер, тоңуп кетпейсиздер, аябай трансформация болосуздар. Эжеге өмүр, ден соолук каалайм. Эже ден соолукта болуңуз. Ушундай бизге окшогон кыйналган адамдардын жашоосун оңдогонго чоң салымын түйшүгү бар. Бул нерсенин артында кандай түйшүк бар? Эже азыр мен отуруп сүйлөсөмбү деп аябай эме болду, каршылыкчы. Анан жок, мен сүйлөшүм керек. Ушул мага окшоп, мисалы үйүнөн, кимдин үйүнөн азыр кыздары качып атат, балдары качып атат, кимиңер балдарыңар укпай атат. Келгиле Изаткан эженин сабагына. Кызыңар укпай аткан болсо, чоңойгон кыздарыңар, сөзүңөрдү укпай атса, жолдошуңар ичип аткан болсо, алыңар жетпей жаткан болсо, келгиле, иштегиле, эженин сабактарын сатып алга демекчимин. Өзгөрөт, баардыгы өзгөрөт. Бүт өзүбүздөн экен. Чоң рахмат Изаткан. Саламатсыздарбы? Менин атым Сымбат. Мен ошо сиңдим аркылуу келип калдым бул эмеге. Бул трансформация курсуна мен экинчи жолу катышып атам. Менде дагы кичине болсо да өзгөрүүлөр бар. Мен үйүмдө баардыгы бар. Бирок жакшы сөз жок. Мен көрсө апамдын эмесин тартып келатам да. Биз 4 кыз чогуу төрөлдүк. Мен өзүм 11 тууганмын. Ошонун ичинен 4 кыз чогуу төрөлдүк. Жок, жалпы элес, просто ошонун ичинде 2 ортодогу кыз каралган эмеспиз да. Ээрчисе деле эжекем менен сиңдимдер чүчү. Дагы аларга берилген нерселер көп болчу да. Биз жетпей келдик да.
мага дагы эле бир нерсе жетпей боло берет да. Сиңдим аркылуу келип калдым. Азыр эми менде көп эле результаттар бар. Мен 2 кызымды дагы ушу мен өзүмдүн эмем менен аларды жашоосун талкалап келаттырмын да. Келип барып эле кыйкырып өкүрүп ушунчалык жасаса деле жасабаса деле ушундай бир мамилелер жасатчумун да. Көрсө бул апамдын эмеси экен, жашоосу. Апасынан кучактап, сүйүп деген нерсени айшы көрбөп турбуз да. Алар жалаң эле жумуш, анан өкмөттүн жумушу деп ошол маалда кетип эле бизге көңүл деле бурулбаптыр. Болгону конокой ээрчегенде ушундай эжекке мыйласа эле ошону ээрчитип кетишчү. Биз калып калчубуз да. Анан апама турмушка чыккандан кийин деле сиз бермейт эле дей бересиз. Мага эмне муну жасабайсыз деп андан талап кылып келдим. Ошону мен апам бирдей эле энергиясын берет экен, бирдей эле сүйүүсүн берет экен, мен ошону түшүндүм да. Анан ушул сабакка ошо сиңдим аркылуу келдим. Ыраазычылык билдирем сиңдиме дагы. Ушундай разбор болгондо, ушундай нерселер болгондо сөзсүз чык деп жиберди эле. Азыр бул жерде да мен чыксамбы, чыкпасамбы деп отургам. Турмушка чыккандан кийин деле мен көп аксадым, түнт болдум. Сүйлөбөй, кайын журтум менен мамилем начар болду. Коркуп жашап келдим. Ошонун баарын азыр ушул жеңип келтам дейм да. Жеңип баштадыңыз, Жеңип баштадым. Сон. Эжекелерим, кайнэжелерим менен мамилем оңолду. Сонунда. Дагы иштеңиз өзүңүз менен. Эже жаныма келгенден баштап мен оң колум болбой калды да. Демек эмне ата менен иштеш керек. Чтоб биз кыздарга ишенич келиш үчүн биз ата менен иштешибиз керек. Көбүрөөк. Хорошо? Ошо сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге. Ушундай сабакты берип, эл журтуңузга кызмат кылып атканыңызга ыраазычылык билдирем. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолук каалайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы, жаркын жашоону каалайм. Рахмат. Суроого жооп алган менен эчтеке өзгөрбөйт. Лучше практика жүзүндө. Именно жанагындай сиздер менен 3-3-дөн бөлгөндү мен трансформация курсунда жандуу жолугуштуруп туруп, именно Бишкектен, чайханадан жолугуштуруп ошол жактан үйрөтөм. Анан трансформация 14-нын этегинде ретрит кылабыз. Тоодон Бишкек шаарындагылар үчүн, конечно, сонун да, даже башка жактан дагы келишет. Ал жактан мен сиздерге именно эмоцияны кантип чыгарганды үйрөтөм. Эмнеге? Анткени биз баардыгыбыз тең блокторду денебизде сактайбыз. Мындайча айтканда биздин денебиз бул биздин душабыздын үйү, жан дүйнөбүздүн үйү. Биз эле мисалы үйүбүзгө тапканыбыздын баарын эле алып барып эле ташып эле үйгө таштап атпайбызбы? Үйүп атабыз, Ошол сыяктуу биз денебизге үйүп беребиз, кереги жогунда эле үйүп беребиз, кереги барында эле үйүп беребиз, анан ал үйдү тазалабайбыз. Биз ошол үйдү тазалашыбыз керек. Эмоциябызды чыгарышыбыз керек. Ыйлай турган жерде ыйлабайбыз, сүйлөй турган жерде сүйлөбөйбүз. Бирок ал үчүн эмне керек? Албетте билим. Билим керек. Ошол билимди эгерде сиздер алгыңыздар келсе, мен бергенге даярмын. Давайте анда диагностика кылалы. Келиңиз эже. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Мен Шаркан. Кандай максат менен келдиңиз? Запрос менен азыр? Мен ошо 16 жыл мурун авария болгон да, авария. Анан ошондон бери даже турбайсың, лежачий болосуң деди, иши кылып, бир Аллахтын эмеси экен, турдум, бастым, лечение бардык жакка бардым. Сурооңуз? Бирок ошол эмеде жолдошум, анан 24 жаштагы балам кайтып кеткен да авариядачы. Анан өзүм эсиме келгенде мен такыр ыйлаган жокмун да. Жакын коюңуз. Анан ушу үйдө өзүм берки бир кыз, 2 уулум калганды, ошолорго кайраттуу болоюн деп отуруп, өзүм жүрөгүм катып калыптыр да. Азыр мен никогда ыйлаган эмесмин. Ушуларга кайраттуу болоюн, ушуларга көз жашымды көрсөтпөйүн депчи. Эмнеге диагностика кылып берилат сизге? Азыр
мен өзім ештеңе сезген жоқпын. Тиги бір қыз фигурантым күлді аябай. Жоқ, мақсат қойған фигурантым аябай ооруду. Не болдың өзің? Күлді, қандай бір бердім. Сіз маған айтсаңыз, азыр запросыңызды, мен ошол запрос қойла, бұл жақтан диагностика қылып берейін сізге. Айтыңыз. Аябай үні шығып, екі қолын берге қойып алып, аябай жаман бір қызықтай болды да, үн шыға берді да, мындайлы. Тиги қыз болса, мақсатым болса, мақсатыңыз эмнеле? Мақсатыңыз эмнеле? Мақсатым мен бассам деп ойлойм да. Басқыңыз келеби? Хорошо. Абдан келет. Басқыңыз келет, Суроо берсем укпай атпайбы? Башка нерсени сүйлөп атпайбы? Мозг баскысы келбейт. Мозг мээси бастыргысы келген жок. Так, атыңыз ким? Шаркам. Так. Давайте чыккыла. Да, сиз биринчи фигурасыз. Чыгыңыз. Эки бутуңуз тең баспайт, Же кайсы бутуңуз көбүрөөк? Сол жак, негизи буттарым сол, менге позвоночникта. Сол жактан башталган. Сол жак слабый. Сол жактан слабыйраак, Ага, хорошо. Оң жак кандай? Оң жак эки бөлөк да, биягы мындай басканда кичине сүйрөлүп басат, атак мындай упражнение жасасам, биягым күчтүүрөөк да, биягым батыр уюп калат. Колуңузду кайчылаштырбай туруңуз. Бул жакта разбор болуп жаткан учурда сиздер дагы ниет кылсаңыздар болот да. Анткени эмнеге биз баарыбыз тең азыр бир поледе жайгашканбыз. Баарыбыздын полебиз бир, биз эми ал нерсени көрбөйбүз да. Бирок ал жакта трансформация болгондо бизде дагы трансформация болот. Биз ушундай результаттарды алыш үчүн, ушундай тренингтерге катышыш үчүн мен Москвага барам. Ал жакта мага эч ким суроо деле бербейт. Мен бир жерде эле калып кетем. Бирок мен эмне кылам? Ниет кылып отурам. Ал жакта 1000 5000 адамдар барат. Ушундай тренингтергечи. И биз ал жакка, конечно, бекер барбайбыз, акча төлөп барабыз, чоң акчаларды төлөп. И эмне болуп келебиз? Трансформация болуп келебиз. Сиздер бүгүн суроо бербей калдым, бияка чыкпай калдым дегениңиздер менен бүгүн трансформация алып кетесиздер. Аны өзүңүздөр сезесиздер. Кыйналып, жана антип көңүлүңүздөр айланып, башыңыздар ооруду. Демек трансформация. Сезимдериңизди айта бериңиз. Чоң жолдо жүрөм. И кара машина турат, узун жол, бир жагында асфальттын лоток сөткөн лоток бар го, ошонун бир жагында бактары гүлдөп атат, ак гүл болуп атат да, а бир жагында кара машина токтоп, чөттү мооларым ооруп чыкты да. Башымда именно могу жерлерим аябай чыңалып атат. Эки эмелерим чыңалып мындай арка жак тартып атат, мояк жактан мындай мээге кеткен кан тамыр деп коет, эмне деп коет, ошол жактан мындай бирдеке болуп атат да, башым каша башым. Сизде кандай сезимдер? Аябай жүрөгүм лакылдап, коркуп, титиреп кетип атам. Ооба, коркуу. Азыр эки кызым бар дедиңиз, Жок, эки уул бир кыз. Эки уул бир кызыңыз бар, Эже келиңизчи. Жок, берик эже. Сиздин биягыңызда отурат. Да, сиз келиңиз, да. Сиз. Сиз үчүнчү фигура болуңуз,
эчтегем жок. Алар андан 7-8 жыл мурун өтүп кетишкен. Мен 42'de, атам өткөндө, апам өткөндө 43'te. Машина менен деп туура айтып атат да. Кара машина менен. Менде мындай издөө болуп атат да азырчы. Бир нерсени издеп атам да. Коркуп ыйлагым келип мындай калчылдап атам, мындай эме болуп да бөтөнчө могутум негизи жашоодо калчылдабайм, бирок эмнеге титиреп атам да, могут жактагым титиреп эме болуп атат. Мындай өзүм жашоодо калчылдабайм, азыр сезип атам. Ыйлагым келип атат, бирок монча элдин көзүнчө ыйлаш мага эме болуп атат, кыйын болуп атат. Эмоцияңызды жаап атасыз, басып атасыз өзүңүздү. Чыгарбай атасыз. Хорошо. Бул фигураны караңыз. Что-то биякты. Жок. Бул фигураны караңыз. Ала окшойт. Кара тору кийин, кара спортив шым, кара футболка кийген бала болуп атат. Кара тору келген, кабак түйүк бала. Бул фигураны караңызчы. Бирөөлө турат. Бул фигураны караңыз, сезимдериңизге көңүл буруңуз. Ошо бирөөлө суучубайбы, ананчасы эмче суу. Бул жака эле алып келип беришет. Кыздар суу берип койсуңарбы? Кандай мындай айта албай атам, өзүм түшүнүп атам, бирок айта албай атам. Же бул фигурага кайсысына? Бул эже мындай кара спортивка шымдайып, кара кийинген, кара тору бала болуп атат, мындай кейип турган, бирөөлө көрүнүп атат. Экинчиси жок. Бул жак? Хорошо, түшүндүм. Жолдошуңуз менен балаңыз өтүп кеткен, Келиңиз, бул жакка келиңиз. Сиз бала болуңуз, сиз жолдошу болуңуз. Хорошо? Балаңыздын аты ким? Бияққа келиңиз. Биякты карап туруңуз. Тура аласызбы кичине? Же отурасызбы? Турасыз, сүйөнүп туруңуз. Балаңыздын аты Бек. Давайте, сиз Бек болуңуз. Өзүңүздү мен Бекмин деп айтыңыз. Хорошо? Сиз жолдошуңуздун аты? Сиз Жоробек ата болуңуз. Экөөнү айта турган сөзүңүздү айтыңыз. Жолдошум Жоробек. Музыканы бир аз акыныраак. Азыркы сезип аткан абалымбы же жөн эле оюмду айтышым керекпи? Мен айткан сөздү айта бериңиз, кайталам. Хорошо. Жолдошум Жоробек. Жолдошум Жоробек. Балам Бек. Мен бүгүнкү күнгө чейин силерди кое бере албай келе жатам. Силерди кое бере албай келе жатам. Силер менен чогуу мен дагы жок болбогондуктан силердин алдыңарда өзүмдү күнөөлүү сезем. Өзүмдү күнөөлөп жашоого карай баспай келе жатам. Жашабай жатам. Толук кандуу жашай албай жатам. Эми аларга айта турган өзүңүздүн сөзүңүздү айтыңыз. Өзүңүзгө ыйлаганыңыз, ыйды эмоцияңызды чыгарганга уруксат бериңиз, ыйласаңыз болот. Жоробек, бул жолдошум мага өмүрү эч бир катуу да сөз айткан эмес. Жолдошуңузга айтыңыз. Жоробек, жолдошуңузга айтып аткандай эле. Сен мени эч качан айта бериңиз. Экөөбүз 31 жыл жашадык, бирок бир да көңүлүмдү калтырган жок. Өзү ушундай азыркы жаштарда андай көп эме жок го, сезим. Мен
ошо күйөөмдү өзүм жолдошумду өзүм адегенде аны жактырган жокмун да, бирок жаш болсом да 20 деле болчумун. Жолдошуңузга айттыңыз, мен айткан сөздү укуңуз, пожалуйста. Жоройк ошондо Трансформация болгуңуз келеби? Анда айткан сөздөрдү айта бериңиз. Жолдошум Жоробек ошо жаш болсом дагы мен сага ыраазымын. Ошо сенин каалооңду, сенин ошо сезимиңди сезип, ошону сыйлап мен сага турмушка чыктым да. Адегенде ошо өзүмдө ошондой сезим болгон жок, бирок ошо сенин сезимиңен көп сөздүн кереги жок. Музыканы кичине бийигирээк коюп койгула кыздар. Сөз ал менин эле нерсеси. Сезимге көңүл буруңуз. Жолдошум Жоробек. Мен сага ыраазымын. Мен сага ыраазымын. Сен экөөбүз чогуу 4 балалуу болдук. 4 балалуу болдук. Жолдошум Жоробек, мен ошо сага ыраазымын. Ошо балдарды да жакшылап карадың, эч кимисине катуу айтканың жок. Сен бар, мен эне болдум. Сен ордуңа, мен ата. Сен бар, мен эне болдум. Эркек жок кыз каяктан эне болобуз? Сен бар, мен үй бүлөлүү болдум. Сен өзүң бул дүйнөдөн кетсең дагы, сенин артыңда 3 балаң бар. Мен сага ыраазымын. Эми балаңызга? Эми уулум Бек. Үйлөндү беле? Жок. Мен өкүнөм. Жаш кеткенине. Сен ушундай жаш күлүн чакта кеткениң. Балам. Менин сага деген энелик сүйүүм чексиз. Балам. Мени эне кылып тандап келгениңе ыраазымын. Биринчи балаңыз беле? Жок, үчүнчү. Балам, мен сени жакшы көрөм. Балам, мен сени абдан жакшы көрөм. Балам, мен сени кое бергенге даярмын. Жолдошум Жоробек. Мен сени кое бергенге даярмын. Мен экөөңөрдүн бул жашоодон кеткен чечимиңерди жаратканымдын буйругун кабыл алдым. Жаратканымдын улуктугун кабыл алдым. Силерде үй бүлөм бар болгонуна мен ыраазымын. Жак аябай тартылып атат, кое бербей атат, аябай катуу моочер. Хорошо. Муздап эле турам. Да, баланы кое бериш керек. Рахмат. Сиз кыйналган сайын бул жакта кыйналат. Балаңыз да. Давайте кучактап. Экөөңүз сезиңиз, сиз как будто ошолорду кучактап аткандай сезиңиз. Биз азыр сиздин аң сезим менен иштеп жатабыз. Нар жакта дагы чогуу. Силер бул жактын фигурасысыңар. Да, жүргүлө силер дагы. Ошо менен баардыгы чыгып кетет эже. Апа, мен сизге ыраазымын. Айтыңыз. Апа, мен сизге ыраазымын. Мени кой бериңиз. Мени кой бериңиз. Сиз дагы. Жубайым, мен сага ыраазымын. Жубайым, мен сага ыраазымын. Сени кой бер. Экөөбүздүн сүйүбүздөн жаралган балдар жаралды. Мени кой бериңиз. Мен силерге ыраазымын. Да. Мен силерди кой бердим. Мен силерди кой бердим. Силер айтышыңар керек. Бизге таандык болуш үчүн
жашабай кереги жок, толук кандуу жаша деп айтышыңыз керек. Бизге таандык болуш үчүн жашоонун кереги жок, толук кандуу өзүңөр үчүн жашагыла. Бизге таандык болуш үчүн өзүңдү жазалап кереги жок. Өзүңдү жазалап кереги жок. Сен жашаганга акың бар. Сен жашоого, өмүр сүрүүгө акың бар. Биз сага ыраазыбыз. Биз сага ыраазыбыз. Толук кандуу жаша деп айтам. Апа, сиз өзүңүз үчүн жашашыңыз керек. Сиздин жашооңуз бул сиздин жашооңуз. Апа, сиздин жашооңуз бул сиздин жашооңуз. Сиз толук кандуу жашоого акыңыз бар. толук кандуу жашоого акыңыз бар. Апа, мен сизге ыраазымын. Мен сизге ыраазымын, апа. Мен сизди кой бердим. апа. Түшүндүңүз, өзүңүздү жазалап келатыптырсыз. Хорошо? Ыраазычылык менен кой бериңиз экөөнү. Мейли жүрөгүңүздөн дагы кой беришиңиз керек. Да. Все, рахмат. Рахмат, отуруңуздар. Уруксат бериңиз. Хорошо? Түшүндүк, эмне үчүн эже баспай аткан? Алар кетти. Силер жеңилдеп калдыңызбы? Эженин фигурасында экен, мен сразу сездим, анткени денем калчыңдап, буттарым ооруп эметкен, ам женем желкемде чоң жүк турат да. Ал күнөөлүү сезим болчу да. Мындай ыйлай албай тартып кетти. Да, рахмат. Аябай эметип жүрөгүм. Жеңилдеп калдыңызбы? Да, рахмат. Жакшы, бар, рахмат. Өзүңүзсүз. Түшүндүк, ушинтип биз өзүбүз байкабай бул жактан тиги экөөнү уктук да кетти. А мен эмне үчүн алар кетти, мен калып калдым деген дагы бүгүнкү күнгө чейин өзүн жазалап, толук кандуу жашай албай келе жатканда, ошол нерсени кой бериш керек болчу, да? Так, айымдар жана мырзалар, келгиле. Кундуз, кел бул жака. Да, биздин убактыбыз, бүгүнкү убактыбыз бүттү. Буюрса биз сиздер менен трансформация курсунда жолугушабыз.